Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз адабият сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түгөлбай Сыдыкбеков Көксерек чыгармасы. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар силер бүгүн автор жөнүндө бир аз маалымат аласыңар жана анын Көксерек чыгармасы менен таанышып, бир топ маалыматтарга ээ болосуңар дагы. Ошол чыгарма менен таанышып, талкуулагандан кийин силер жаратылышка аяр мамиле жасоону үйрөнөсүңөр. Эми балдар силерге Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков 1912-жылы Кыргызстандын азыркы Ысык Көл областына караштуу Төп районундагы Кең Суу айылында жарык дүйнөгө келген. 1928-31-жылдары Фрунзе шаарындагы Айыл чарба техникумунда, 31-жылы Ашхабад шаарындагы Орто Азия зооветеринардык институтунда окуган. Алгачкы поэзиялык жыйнагы Күрөш деген ат менен 1933-жылы жарыкка чыккан. Түгөлбай Сыдыкбеков Манас эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салым кошкон. Жазуучу Манас жана Алмамбет эпикалык драмасын, Күчтүү жүрөк, Канжар, Кыштак кожоюндары аттуу пьесаларды жазган. Түгөлбай Сыдыкбеков Пушкиндин, Некрасовдун, Бедныйдын, Чеховдун, Шолоховдун жана башкалардын чыгармаларын кыргыз тилине которуп, кыргызча сүйлөткөн. Сүрөткөрдүн Көк асаба романы 1989-жылы жарыкка чыккан. Автобиографиялык жана тарыхый өмүр баянынын мазмунундагы Жол, Белбелес романдары кыргыз эли тарабынан жылуу кабыл алынган. Мезгил сабактары, Табылга, Мен 1000 жыл жашадым деген китептерине анын мезгил жана адам, коом менен инсан, тарых, тил, илим-билим, улуттук мурас, маданият жана башка темалардагы атолдук позициясын айкындаган макалалары жана маектешүүлөрү киргизилген. Мына балдар, анан акырында айта кетерим, Түгөлбай Сыдыкбековдун бүгүнкү силерге тааныштыра турган чыгармасы Көксерек чыгармасы. Түгөлбай Сыдыкбековдун кара сөздүн чоң устаты экендиги Көксерек аңгемесинде ачык даана көрүнөт. Анткени жапайы жырткычтын кыял жоругу, бөлтүрүктөрүнө болгон мамилеси, иш-аракети анын табиятына дал келгендигинен көрүнүп турат. Аңгемеде көксерегинен ажыраган көк канчыктын бөлтүрүктөрүн жетилүүдөгү тарткан убайымы, келечектен күткөн үмүтү, карыган кезинде жан сактоо үчүн болгон аракети баяндалат. Карышкылар да адам сыяктуу эле жашоо тиричилик үчүн күрөшөт. Алар дагы жаратылыштын бир мүчөсү катары өз тукумун сактоого аракеттенишет. Бирок кандай гана болбосун, бөрүлүк заңын сакташат. Буга кынжыгыйды талап жеп коюшу далил боло алат. Аңгемени окуган окуучу адамдардын бардыгы эле зыянкеч, бөрүлөргө каршы эместигине ынанат. Көксерек менен көк канчыктын бөлтүрүктөрү Мантагай, Балпагай, Сербегей, Мулугуй, Кынжыгый деп аталган. Аңгеме көк канчыктын түшүнөн башталат. Түшүндө көксерек чоң бугуну алып келип, бөлтүрүктөрүнүн атын айтып, тамакка чакырып жаткан болот. Түшүндө Кынжыгыйын чакырбай калганына өкүнөт. Кынжыгыйды акырында кынжыйтып алсыз болгон үчүн бир туугандары талап жеп коюшат. Көрдүңөрбү балдар? Көксерек чыгармасы мына ушундай мазмунду камтыйт экен. Алгач силер сабакты бышыктоодо мурда Көксерек чыгармасын китебиңерден окуп, анан биз кадамдар менен иштечүбүз. Ошол кадамдардын 4-чү кадамын окуп, ага силер жооп беришиңер керек. 4-чү кадамда мындай деп берилген: карышкылардын жашоосу менен адамдардын жашоосун кантип салыштырууга болот? Буга ой жүгүртүп жооп бересиңер. Ал эми сабагыбыздын аягында үй тапшырма, ошол эле китебиңердеги чыгарма боюнча 5-чи кадамдын 2-чи тапшырмасын аткарасыңар. Ал кандай тапшырма? 5-чи кадам биз билебиз, колдонуу кадамы деп айтылат. Демек биз 2-чи тапшырма аңгеменин мазмунуна ылайык сүрөт тартат экенбиз. Демек бүгүнкү тапшырма, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деп
ойлойм, тапшырманы ийгиликтүү аткарат деп мен силерге ишенем. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.